Мындан туура 78 жыл мурун СССР элинин биримдиги менен фашисттик Германияны жеңип, улуу атамекендик согушта улуу жеңиш орногон. Саламатсызбы, урматтуу Борбордук телеканалдын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, 9 май жеңиш күнү менен куттуктайбыз. Ата бабаларыбыздын өчпөс өлбөс эмгегин, эрдигин даңазалаган көп улуттуу элибиздин биримдигин жана тынчтыгы менен жаркын жашоону бизге тартуулаган улуу жеңиш күнү. Бул майрамды биздин элибиз тынчтыктын жана биримдиктин майрамы катары белгилеп келишет. Биз азыр Борбор калабыздагы өчпөс отто турабыз. Бул жерге жалпысынан кала тургундары жана ошондой эле согуш ардагерлери келип катышууда. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун сөзүн мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбеков окуп жатат. Улуу атамекендик согуштун ардактуу ардагерлери, кымбаттуу оорук эмгекчилери, урматтуу мекендештер, атамекенибиздин тарыхында эс тутумубуздан эч качан өчпөй турган орчундуу окуялар арбын. Алар бизден кийинки муундардын жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Улуу атамекендик согуштун оор жана капсалаңдуу жылдары анын албетте немецтик фашисттик баскынчыларды жеңген күн, улуу жеңиш күнү деп дал ушундай окуялардан болуп саналат. Согуштун азап тозогун көрүп, анын бардык оор сыноолору менен кыйынчылыктарын баштарынан өткөргөн элдердин кан майданды көздөрүнө жаш алып эскерүүсү бул окуянын адамзат тагдырына тийгизген тарыхый мааниси тастыктап турат. Фашисттик Германия Советтер Союзунда кол салганда кыргыз эли дагы четте калган эмес. Согуштун биринчи эле күндөрүндө Кыргызстандын аймагында кан майдан үчүн жаңы резервтерди даярдоо башталган. Кыргызстандыктар менен казакстандыктардан турган 326-чы аткычтар дивизиясы түзүлгөн. Ал кийин Иван Панфилов атындагы номер 8-чи гвардиялык дивизия болуп өзгөртүлгөн. Улуу атамекендик согуштун тарыхында Москва шаарын коргогон Панфиловчу жоокерлердин өзгөчө эрдиги дүйнө жүзүнө маалым. Дал ошол Дубасекова жолундагы кандуу кармаштан атамекендик согуштун нугу өзгөрө баштаган. Ошол жерден, ошол күндөн тарта советтик аскерлер баскынчылардын мизин кайтарып, чабуулга өтүшкөн. Кыргызстан улуу жеңишке жетүүгө чынында чоң салым кошкон. Оорук эмгекчилери майданды, оокдары, азык-түлүк, кийим-кече, ал эми коргоо өндүрүшүн стратегиялык чийки зат менен үзгүлтүксүз камсыздап турган. Ал эми Фрунзе жөө аскерлери окуу жайы болсо офицердик кадрларды даярдаган. Улуу атамекендик согуштагы кыргызстандык жокер уул кыздардын эрдиктери татыктуу бааланды. Фашисттик баскынчылар менен болгон кандуу кагылыштарда тайманбастан бардыгы бүт эл үчүн 150 миңден ашуун командирлер менен жоокерлер орден медалдар менен сыйланган. 22 кыргызстандыкка даңк орденинин толук кавалери, ал эми 70тен ашуун биздин жараныбызга эң жогорку Советтер Союзунун баатыры намы ыйгарылган. Чолпонбай Төлөбердиев, Исмаилбек Таранчиев, Калыйнур Үсөнбеков жана башка баатырлардын эрдиги эч качан унутулбайт. Кадырлуу калайык калкым, улуу жеңишти камсыздоодогу 100 миңдеген жердештерибиздин эрдиктери, ооруктагы эмгекчилерибиздин каармандыктары мекенге жан дили менен кызмат кылуунун бийик үлгүсү болуп түбөлүк кала берет. Кантса дагы улуу жеңиш бизге орду толмуш жоготуулар менен келди. Аталарыбыз, чоң аталарыбыз өз өмүрлөрүн берип, бизге тынчтык жана бейкутчулук тартуулашты. Алардын теңдешсиз эмгектери биздин атамекенди көздүн карегиндей сактоого милдеттендирет. Улуу жеңиштин сабактары ата журтубуздун алдында ар бирибиздин чоң жоопкерчилигибиз жөнүндө ар дайым эскерип турат. Ошондуктан биримдигибизди чыңдап, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдеп турушубуз абзел.
Atalarımız, ağalarımız kan kuygan soğuşta beri kalan yersi üçün bizden beypil turmuşumuz, açık asmanımız üçün can berişkenin egerin esibizden çıkarmaydı. Kökürögüne orden medallardı tağıngan ar bir ardıger. Jöneli soğuştan katışışı emez, al bizge jaşoo baktısın tartulagan çınığı batırlar. Urbattu ardagerler, jana oğruk emgekçileri, sizlerge başımız deyip tazim kılabız. Sizler menen ardayım sıymıktanabız. Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Nurkojoyevich Japarov. Андан соң Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев өз куттуктоо сөзү менен улантты. Biz ошол кандуу жылдардын азабын тарткан бардык согушка качкандарга, орусда жер айдап, эмгек кылгандарга, намынын акыркы күнүндө фронтко жөнөтүп, үмүт менен жашаган ошол учурдун каармандарына таазим этебиз. Келечек муун алардын мекенчилдигин, биримдигин арты менен улуу жеңиш камсыздаганын унутпашыбыз керек. Алар биз үчүн үлгү, бүгүнкү күн үчүн таяныч болуп кала берет. Аталарыбыздын эрдиги, апаларыбыздын чыдамкайлыгы келечекке багыт берип, кандай кырдаал болбосун мекенди коргоо ар бир жаран үчүн милдет экенин айгинелеп турат. Ардактуу замандаштар, улуу ата мекендик согуш дүйнө тарыхындагы эң кандуу, ошол менен катар адамзатка чоң сабак болчу окуя. Анткени 5 жылга чукул айгышкан аламат бир улутту башка улуттан жогору койбош керектигин, курал менен башканы багынтуу мүмкүн эмес экендигин дагы бир жолу далилдеп, ар бир элдин башкы байлыгы тынчтык менен ынтымакта экенин так тастыктап көрсөткөн. Ага ылайык аталарыбыз мураска калтырган тынчтыгыбызды бүлүндүрбөй, ынтымагыбызды ыдыратпай, биримдикте жашоо ар бирибиздин милдетибиз. Көп улуттуу кыргыз мамлекети дайыма тынчтыкты коргоп, ынтымакты бекемдөөгө ынтызар. Урматтуу улуу ата мекен согуштун жана оруктагы эмгектин ардагерлери, сиздерди тынчтыктын жарчысы, жаңы турмуштун баштоочусу катары арабызда аман болуңуздар демекчимин. Ар бириңиздерге кажыбас кайрат, дөөлөттүү карылык, ден соолук тилейм. Дагы бир жолу улуу жеңиш байрамы кут болсун. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, мамлекетибиздин жеңиштин деми өспөсүн тилейм. Бар болуңуздар. Анда азыр сиздер менен 78 жыл мурун дал ошол кандуу согуш жылдарына кайтабыз. Ардагерлер ошол күндө эскерди. Биздин кесипчибиз Айпер Жусупбек кызы дал ушул ардагерлердин үйүнө барып, коргоо министрлиги менен чогуу биргеликте куттуктап жүргөн учуру азыркы кезекти кесиптешке узатмакчыбыз. Бүгүн 9 май жеңиш күнү. Каргалшалуу согушка Кыргызстандын 365 миңдей жокер аттанган. Мекен үчүн жанында канында аябаган жокерлерибизди бүгүн биз тынчтыкта өмүр сүрүп келе жатабыз. Бүгүн Кыргыз Республикасы коргоо министрлиги тарабынан ардагерлер үчүн мына ушундай чакан куттуктоо уюштурулду. Урматтуу мекендештер, куралдуу күчтөрдүн пландардын негизинде бүт аскер бөлүктөр, коргоо министринин жетекчилери, министрдин орун басарлары бүт барыбыз бүгүн келип, бүт региондордо биздин ардагерлерди куттуктап, бүгүнкү 78 жыл менен улуу ата мекендик согуштагы жеңишибиздин ошо менен куттуктап кетүүгө ушундай иш-чаралар өткөзүп атабыз. Учур менен пайдаланып, бүт кыргыз элин бүгүнкү ушул улуу майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Мындай согуштар болбосун, согуштун жыйынтыгын баарыбыз билебиз. Бүгүнкү күндөгү чоң саясатта бул согушка кандай маани берип атканын андан баары билебиз. Улуу согушка катышып келген ата-бабаларыбыз, ошол жакта курман болгон аталарыбыздын элестеп, ошол тарыхты кайра жаздырбай, биз деген жаш муундарга жакшы үлгү болушубуз керек.
баарыңызды бүгүнкү майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Алгач министр 100 жашка толгон улуу ата мекендик согуштун ардагери Асия Курманбетовду куттуктап белектерин тапшырды. Аскердик тартип менен биз мындан баштайлы азыр. Это традициялык аскердик пакет. Эми сизге эң кымбат фронтовой подарок. Это самое главное для фронтовика. Андан соң дал ушундай белектер менен дагы бир согуш ардагери Гайсин Каюмович сыйланды. Bayramımız менен келаткан. Рахмат. Денсаулык, иштер ийгилик, жакшылыктарды каалайбыз. Мен министрдин орун басары. Генералдык штабтын башчысы генерал Тердикбаев болом. Ошо, сизди бүгүн куттуктап коеюн деп келдим. Министр келе албай калды. Өзүнүн иш чаралары бар. Отура бергиле ата. Желаем. Красный лес, Бейшембай, Түркүнак отурубуз. Анан кийин Боленки солдатский вещь мешок. Солдатский. Асынбай. Жок, Асынбай деп жака эмеге, балдарыбызга, неберелерге берелик. Анан кийин бул кичине белек министрден. Бул гүл. Кыздарыбыз гүл көтөрө келиптир, сизге берелик деп. Рахмат. Эми алгач эле сизге мындай суроо бергим келип атат да. Согуш бүттү, эми жеңиш келди дегенде кандай мындай кубанычтуу эмоциялар болгон болчу? Бул өзү бүтүн биздин Кыргызга эскиче Советтер Союзу аябаган жеңиштүү жыл болду. Себеби утуп алса бизди мешке жакмак баарыбызды. Гитлер ошонун баарын жегип дүйнө жүзүндө Мировой экинчи фронт баары Советтер Союзунун солдаттары жеңди деген наам баарыбызга элибизге калды. Эли подкрепление турбай берип турду, колдоп турду. Сталин каршында туруп, Левитаненко контордо жатып, партиялардын баары, элдин баары жеңсе экен, Советтер Союзунда отуруп жеңип бүттүк. Bu oşağı ornadı. Atam rahmatlık aytıptır. 1,5 ay kalganda. O Sovetler Soyuzu jengdi. Göktaş odarılıp var. Orada toktop kaldı. Görüyorsunuz Sovetler Soyuzu jengişkeye oldu. Atam aytkanı tuğra geldi. Buna şonun bari. Ulan oldu. Şol atamdın tukumları barın oturası. Sizlerge okşar. Tukum ösüp ölüp cahil vergiler. Bar olup aman olup. Emniyet dilesine filelerde aldatılan Allah'ın kabullasın. O böyle Allah'ım. Hatta dagı bir soru berip koyunçu. 1945-жылы 9 майда siz kayıpta oluşunuz? Ya. Kaysıl jerde bolçunuz oşol жеңиш günü? Жеңиш günü 7 mayda biz Çekoslovakya'da olduk. Amerika menen Sovetler Soyuzu'nun samolyotları bütün askerlikte yazıp 3 kilometre Amerikanik'e 3 kilometre Sovetler Soyuzu bizden samolyotlar o şehirde durup o şehirde mayramdadık. İki sotkadan giyinen tarafı uçup gittim az samolyotları. Dışlı şaka. Öyle biraz şunday mayramda. Biri öyle övüşüp atkanca aman kaldık. Tülü kalganımız açıkta kaldık. Bilemizde Orus'un kız gelinleri, kızlar, bedikler, bizde vargan artistler var. Gönüllü kıykırıp, dökürüp, can var, kulay zendik. Şu Sovetler Soyuzu'nun kum olsun. Hep kıykırıştık. Aramız var. Şu 7. maydan tarttık.
үйгө жатып, үйгө көлгөнүбүз ошол 7-майда болду. Анан азыркы учурга чейин түшүңүзгө кирип калабы кээде? О кирмек турмак жана кээде ойгонуп каласың ошол. Зам министр. İçki İşler Ministrinin ormanları derken. Gel oturunuz, dönmötünüz de. Gelingizler. Assalamu alaikum. Rahmat aldım. Sizler benim olsun. Sizler arkamdan sizler benim kalayınız, dileyin. Aman olun. Varın. Birbirimizi varız. Pravamız bir, erkimiz bir, dileğimiz bir. Varız. Kutlasın şunlar. Rahmat, özünüzde kaçlar, amansızlar var, tınçlar var. Yaxşı. Атаңыз сизге согуш тууралуу эмнелерди айтып берет? Атам согуш тууралуу кай жерде басып өтүшкөн, кандай согушкан. Булар бир үйдөн 3-1 тууган кеткен. Улуу агасы кеткен, ортончусу өзү, анан кичүү иниси менен кеткен. Кичүү иниси Берлинге жеткен, согушуп келген. Булар болсо Югославия, Чехия, Болгариядан ошо кайтышкан, жеңдик дегенден артка кетишкен. Эң улуусу болсо командир болчу, тиги батальондон командир болгон, ал Россияда эле управить эткен кишкен, Бейшенбаев Түркөбай. Анан Алар келишкенде, согуштан? Алар келген, согуштан келишкен. Азыркы учурда бар? Жок, азыркы учурда жок. Азыр жалгыз атам эле. Атама каалоо тилек биз эми Алладан суранабыз, чтоб дагы жашай турса экен деп болгон аракет. Небере чөбөрөлөр менен баарыбыздын балдары колубуздан келген аракет, жылуу чайыбыз, пенсиологун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Өчпө сотто кандай иш-чара болуп жатканын кесиптешим Элмирбек Нурбек уулу жана Динай Апсаматова тааныштырат. Рахмат Айпери, кошумчалай кетсек, дал ошол согуш жылдары эрдик менен бизге ушул жаркын жашоону тартуулаган, ошол жакта каза болгон жоокерлердин өмүр баянына дагы бир аз токтолобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин көңүлүңүздөрдү көгүлтүр экранга бурмакчыбыз. Фашисттик Германия 1939 дүйнөлүк экинчи согушту баштап, Европанын бир катар мамлекеттерин басып алган. Натыйжада Германиянын экономикалык абалы согуштун күчү чыңдалган. Дүйнөлүк үстөмдүккө жетүүнү көздөгөн фашисттик Германия 1941-жылы 22-июнда СССРге кол салган. Ал Барбарос деп аталган планы боюнча Советтер Союзун бир нече жумада эле талкалап, 1941-жылы кышына чейин СССРдин Европалык бөлүгүн толук басып алмак. А дегенде эле фашисттик Германиянын 5 миллион адамдан турган 190 дивизиясы Совет өлкөсүнүн басып кирген. Германия менен СССРге каршы согушка Италия, Румыния, Венгрия, Испания катышкан. Немецтик фашисттик баскынчылардын жырткычтык менен кол салышы Совет элинин тынч жашоосун дүрбөлөңгө салган. Ошентип социалисттик атамекендин көз карандык эместиги жана эркиндиги үчүн улуу атамекендик согуш башталган. Кыргызстандын жоокерлери согуштун биринчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кармаша башташкан. Чегарадагы Брет чебин коргоо улуу атамекендик согуштун тарыхындагы маанилүү барактардан болуп калган. Жоокерлер бир айдан ашык убакыт бою чепти душманга бербей кармап турушкан. Алардын арасында кыргызстандык Фуршев болгон. Ал Пржевальскийдеги Ленин атындагы мектепте окуп тарбия алган. Мурда Фрунзе шаарында иштеген Дмитриев 1941-жылы 10-июлда Белоруссиядагы Борисово шаарында коргоодо душмандардын 2 танкасын талкалаган. Согушта көрсөткөн эрдиги үчүн ал 1941-жылы 31-августта кыргызстандыктардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Кыргызстандын өкмөтү согуштун биринчи күнүнөн эле калкты аскердик жактан окутууга, аскердик бөлүктөрдү түзүүгө киришкен. СССР Жогорку Советинин президиумунда 1941-жылы 22-июндагы указына ылайык өлкөдөн аскерге милдеттүүлөрдүн жалпы мобилизациялоо иши башталган. Бул ишти жүрүшүндө Кыргызстандан 385 аткычтар дивизиясы, кийин 40 жана 153 аткычтар бригадалары, 2 улуттук атчандар дивизиясы түзүлүп, алар республиканын өнөр жай ишканалары жана колхоздору тарабынан жабдылган.
Булардын ичине согушка биринчи болуп Кыргызстандын аскер комиссары генерал-майор Иван Памфилов командалык кылган 316 аткычтар дивизиясы кирген. Бул дивизия Казакстан менен Кыргызстандын өкмөттөрү тарабынан түзүлгөн. Дивизиянын курамы ушул эки республиканын дыйкандарынан, жумушчуларынын жана кызматкерлеринен турган. Москваны коргоо үчүн 1941-жылы ноябрда болгон согушта бул дивизиянын жоокерлери өздөрүнүн 4 эсе күчтүүлүк кылган душман менен кармашкан. Бир ай бою өздөрүнүн чегин бекем кармоо менен дивизиянын бөлүктөрүн душмандардын 2 танкалык, 29 мотордоштурулган 11 жана 110 жөө аскер дивизиясын талкалап, 9000 немес солдаттары менен офицерлерин, 80 танканы жана башка куралдарды жок кылышкан. Командованиянын тапшырмасын үлгүлүү аткаргандыгы үчүн 316 аткычтар дивизиясы 8-гвардиялык деген наам алып, Кызыл Жылдыз ордени менен сыйланган. Волоколамск районундагы Гуськова деген кыштактын жанында 1941-жылы 18 ноябрда Панфилов курман болгон. Өлгөндөн кийин ага Советтер Союзунун баатыры деген наам берилип, ысымы өзүнүн дивизиясына ыйгарылган. Мындан тышкары Советтер Союзунун баатыры деген наам Памфилов дивизиясынын 28 жоокерине ыйгарылган. Алардын ичинде кыргызстандык Дүйшөнкул Шопоков, Николай Ананев, Григорий Шемякин, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Петренко жана Иван Добробабин болгон. Сталинграддын алдындагы Түндүк Кавказдагы жана Курскенин алдындагы салгылаш шаарда кыргызстандык жоокерлер да эрдиктин үлгүсүн көрсөтүү менен баатырларча кармашып, көбү ата мекен үчүн курман болушкан. Воронеждин түштүк жагында Доон дарыясынын жегинде согушта 1942-жылы августта Чолпонбай Түлөбердиев душмандын зоотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943-жылы 4-февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Сталинград үчүн согушта артиллерист, наводчик, сержант Тайыр Асанов эрдик менен салгылашкан. Ал 1943-жылы январда таамай атуу менен адегенде танканын, миномент батареясынын жана душмандын ротасын талкалаган. 23-мартта Харьковдун жанындагы Печенская кыштагы үчүн салгылашта орудиелик тобунун душмандарынын 8-танкасы жана артындагы автоматчылары чабуул коет. Бул беттешүүдө Асанов 3 танканы иштен чыгарат, калганы кайрылып качууга аргасыз болгон. 20-25 авиациялык бомбалоодон жана артиллериялык атуудан кийин душмандар экинчи жолу чабуулга өтөт. Дайыр жалгыз калганына карабастан дагы 2 танканы атып токтотот. 4 саатка созулган согушта Асанов 8 танканы, 40 фашистти жок кылат. 1943-жылы 26 октябрда ага Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. 1942-жылы декабрда Кавказ үчүн болгон кармаштын биринде отделениянын командири Акун Садырбаев душмандардын ага кезеги менен ыргытылган 16 гранатасын кайра душмандарга ыргытууга жетишкен. 17-чи граната анын колуна жарылып курман болгон. Бул эрдиги үчүн ал Кызыл Туу ордени менен сыйланган. Анын жолдоштору болсо жардам келгиче 1 сутка бою ордунан жылбай 60 душманды жок кылган. 1942-1943 жылдары салгылаштарда көп булуттуу 8-гвардиялык Памфилов атындагы аткычтар дивизиясы өзгөчө ийгиликтерге жетишкен. Андагы жоокерлердин 18%-ын кыргыздар түзгөн. Дивизиядагы снайперлер Токтогул Шамбеков, Алымкул Абибулдаев, Бозжигит Турдабаев ар бири 25-тен 150-ге чейин гитлерчилерди атып өлтүрүшкөн. 1943-жылы сентябрда Днепр дарыясынан өтүүдө Кыргызстандын жоокерлери укмуштуу эрдиктерди көрсөтүшкөн. Бул жерде сержант Анварбек Чортековдун взводуна айырмаланган, алар суудан сүзүп өтүшүп душмандын 4 чабуулунун мизин кайтарган. 30 гитлерчини жок кылган. Эрдиги үчүн Чортеков Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. 1942-жылдын аягында Памфилов дивизиясынын жоокерлеринин бир тобу ага сержант Ашырбай Коенкозовдун командалыгы менен душмандардын тылына атайын тапшырма менен жөнөтүлгөн. 1943-жылы январда аларга Псков шаарындагы жакын жерден 7-Ленинграддык партизандар бригадасына кошулган. Көп узабай Коенкозов 2-чи партизандык отряддын ротасынын командирлигине дайындалган. Ал жетектеген рота душмандарга күндүр-түндүр тынчтык берген эмес. 1943-жылы декабрында эле алар 10 эшелонду, 10 паровозду, 20дан ашуун вагон-торду талкалаган. 1943-жылы декабрында Коенкозов жана анын жоокерлери Псков шаарынын жанында душман менен болгон салгылашта эрдик менен курман болушкан. Эстониянын Нарва шаарынан жакын жердеги салгылашта кыргыз учкучу Исмаилбек Таранчиев өзүнүн жалындап күйгөн самолету менен душмандарды май куюучу станциясын сүзүп, анын жанындагы 6 танканы ондогон немец солдаттары жардырган.
Анын эрдиги учурунда унутта калып, Советтер Союзунун баатыры деген нам ага 1991-жылы гана ыйгарылган. 1944-45 жылдары чабуулдарда СССРдин бардык элдеринин жоокерлери бир катарда эрдик менен согушушкан. 1944 жылы Ленинграддын алдындагы салгылашта кыргыз жоокерлери өзгөчөлөнгөн. Молдавиянын Дубасари шаарынын жанында 1944 жылы апрелде орудиянын наводчиги Жаркынбаев душмандын 2 пулеметинен 25 солдатты талкалаган. Бул салгылашта Жаркынбаев душмандын 5 чолку чабуулунун мизин кайтарган. Бул эрдиги үчүн ал Советтер Союзунун баатыры деген намга татыктуу болгон. Ошентип, улуу ата мекендик согушта Совет эли эркиндик, көз каранды эместик үчүн жан аябай салгылашкан. Көп улуттуу кыргыз армиянын катарында Кыргызстандан барган 300 000 жоокерди ата мекендик коргоонун үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Согуштагы эрдиктер үчүн 10 000 кыргызстандык жоокер орден жана медалдар менен сыйланышкан. Алардын 76-сы Советтер Союзунун баатыры деген намга татыктуу болушкан. 29-у жоокер даңк ордени 3 даражасын тең алышкан. Кыргызстандык жоокерлердин көпчүлүгү мекенинин, өз элинин эркиндиги үчүн курман болушкан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чындыгында кала тургундарынын маанайы жакшы. Азыркы учурда тургундар улуу ата мекендик согушка катышып келген эр жүрөк баатыр аталарыбыздын сүрөттөрүн көтөрүп жөө жүрүшкө чыккан учуру. Дал ошол өздөрүнүн чоң аталарын, тайталарын, аталарын эскерип чыккан жарандарыбыздан кыскача кесиптешибиз маек алды. Рахмат кесиптештер, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз учурда Жеңиш паркында турабыз. Шаар тургундарынын маанайы кандай, алдыда сиздерге чогуу көрсөтөбүз. Май майрам бизге келди ал кайдан. Жеңиш менен чоң атам ала келди майдандан. Биз көрбөйлү согушту, жаша Жеңиш майрамы. Бакыт үчүн күрөшөт баардык элдин балдары. Тоғыз май селди куттуктайбыз. Молодец. Калдыңыз? Салам, кандай? Жакшы. Майрамың менен. Рахмат. Колуңдагы сенин кимиң болот? Чоң атам. Эмайт жанагы. Менин чоң атам баатыр болгон. Мен чоң атам коркуу согушка барган. Эми чындыгында бүгүн улуу күн. Кыргызстаныбызда эң чындыгында улуу күн. Дүйнө жүзүндө бул апатты жеңген ушу мына менин атам Сарбай Мусурманкол. Мына канча жылдан бери ушу экспертный полкко чыгабыз. Бүгүнкү чында улуу күн. Ушу ветерандарга таазим. Аз калды, таазим. Рахмат аларга, чоң майрамыбыз тынчтык болсун, кут болсун, ынтымак болсун Кыргызстанда. Менин атым Азатова Елита, мен ошол ырындосо чоң атама тартуулуу айта келем. Расцветали яблони у груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү улуу ата мекендик согуштун 78 жылдыгы менен жалпы кыргыз элин куттуктаймын. Бизге ушул аталарыбыз ушул жеңишти алып келип, ушул жыргалчылыкты, ушул заманды биздин аталарыбыз алып келген. Мен кармап чыккан сүрөтүм бул кайынатам Жунусов Саяк 1943 жылы согушка аттанган. Ошондо 17 жашта болгон. Бул киши артиллерист болуп Берлинге чейин барган. Башынан жаракат алган. Жана ошол согуш бүткөндөн кийин дагы 4 жылга армияда калып, ошол Украинада служит эткен, кызмат кылган. Менин атам болот, согушка катышкан. Бул киши 1938 армияга алып кеткен. Ошондо Москванын өзүндө служит эткен. 41 жылы Москваны коргоого, Сталинградты бошотконго, Курский дугага катышкан. Андан кийин Берлинге чейин барып туу сайгандардын бири болгон. Ошонун бүт архивден баарын алдык. Мына бул Слава ордени менен, Отечественная война менен, ана медалдары жанакы за взятие Берлин. Варшаваларды бошоткон үчүн бул киши сыйланган.
жылда кандай белгилейсиздер? Жылда биз тиги 10 микрорайондон Асанов паркынан ушуга чейин жөө келчилик бүгүн эрте келдик бияка. Себеби бияк тигилер келгиче бияк бүтүп калат экен. Ошон үчүн эрте келип атайын интервью берели деп ошо менен качып атабыз. Жыл сайын мына атабызга эме кылып, Куран окулуп, бүгүн туугандар менен чогулуп, ушуну эскерип отурабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Жеңиш паркынын жогору жагында турабыз. Бул жакта атайын солдаттар желген, каша уюштурулган экен. Азыр мен бул жактан атадан сурайынчы. Саламатсызбы ата? Майрамыңыз менен. Майрамга кошулуп берсин. Кудай ушундай майрамдан тынччылык болсун, аманчылык болсун. Кудай бөөдө кайгыдан сактап. Кашанын дамы кандай экен? Ошол боюнча айтып кетсеңизби? Дамы жакшы экен. Чайы тартуу экен. Баары тынччылык болсун, аманчылык болсун. Элге бул майрам кут болсун. Элге тынччылык болсун. Ниетибизди түздөйлү, жакшылык болсун. Силерге окшогон балдар, бого окшогон неберелерибиз жакшы окуп, жакшы болсун. Тескери үйрөтпөгүлө. День Победы, как он был от нас далек, как костры потушен таял уголек. Плыли версты, обгорелые плыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах. Это праздник, сединою на висках, это рана со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Кудай Таалам жеңиш майрамын кут кылсын. Согуштагылар, оруктагыларга Кудай Таалам узун өмүр жашты берсин, бала бакырасын, ырыскысын берсин. Ушундай жакшы майрам буйурсун. Элибиз, журтубуз эсен болсун, аман болсун, бар болсун, бай болсун, эч нерседен кемибесин. Ар бир үйдүн түндүгүнөн түтүн булап турсун, очок жаны ордот болсун, журт аман, элибиз эсен болсун, эл ичинде биз да аман эсен бололу. Жакшыга жанашкыла, жамандан алыс болгула. Элге алымдуу, журтка жугумдуу болгула, бар болгула, бай болгула. Көргөндөй баары столдорго жайгашып, тамак ашып атат. Мен дагы дал ошол солдаттар жеген кашадан остип көргүм келип жатат. Саламатсызбы? Мага каша салып берсеңиздер болобу? Болду эже, ошол эле. Азыр дамы көрүңүздөр. Вип палатка. Бул жакта VIP палатка деп та бөлүнөт экен. Азыр дамын көрөбүз. Слава народу, победителю! Ура! 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 Бүгүнкү баарыбыздын майрамыбыз кут болсун. Биздин аталарыбызга рахмат, бизге ушундай майрам уюштуруп бергенине. Бу согушта Алла Таала Советтер Союзуна жакшы көз менен карап, ушу жеңишке жеттик. Себеп Алла Таала жана Гитлердин эмесине шайтандын, иблистин тиги душасын селайт этип койду да. Ошон үчүн өзү жинди өлтүрүп, 4 эң улуу мамлекеттер менен согушуп атпайбы. Эгерде жалгыз эле тиги Советтер Союзу менен согушканда тип-тип кылып жеңип койгон. Америка менен, Англия, Франция, анан Советтер Союзу менен жалгыз өзү урушуп атпайбы. Анан ошонун негизинде 4 баланан 1 баланы коёбу. Ошентип анан биздин бактыбыз бар экен. Ошо жеңишке жеттик. Жергебизде тынчтыктын ыры жаңырып, элибизде токчулук, молчулук болушуна тилектешпиз. Эч ким эч качан унутулбайт. Бул майрам дайыма биз үчүн түбөлүк даңктуу боюнча кала берет. Урпактар үчүн жан аябай ушул бейпил жашоону бизге тартуулаган аталарыбызга даңк.
Бүгүнкү эфирди мен Элмирбек Нурбек уулу жана ошондой эле кесиптешим Адина Абсаматова алып барды. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Майрамыңыздар менен.